Тарых барактары тастыктап келгендей эле кыргыздын кыздары сулуу, акылдуу, көрөгөч, бир сөз менен айтканда кыйын келет эмеспи? Дал ошондой кыргыздын кыйын кыздарын 21-кылымда башын бириктирген Кыргызстанда биринчилерден болуп кыздардын форуму өтүп жатат. Аталган форум кыздардын ар тараптуу өнүгүшүнө багытталган. Анда эмесе алдыда чогуу форумду көрөлү. Иш чара башталганга чейин китеп жарманкеси өткөнүн баса белгилеп айта кетели. Бул дагы болсо кыздардын билим алууга умтулганына өбөлгө болду. Кыйын кыз деселер, мындай бизнесте жүргөн же политик же трибунада сүйлөгөн бир өзүнчө бир башкача адам деп эсептейбиз. Бирок кыйын кыз андай эмес деп биз ойлойбуз. Кыйын кыз бул деген биздин арабыздагы эле кыздар. Кыйын кыз жана Кыргызстан юристтер коому уюштурган кыздар форумунда 8 багыттагы спикерлер өз ийгиликтери, кыздардын коомдогу ордо, кыздарга карата айтылган стереотиптер жана башка багыттагы пикирлерин айтып беришти. Я извиняюсь, среди вас есть юристы? Юристов нет, да? А те, кто планирует быть юристами? Бул жактан айтып кеткендей, сексуалдык, репродуктивдик ден соолук деселе, бардыгыбыз жана биринчи жагында сексуалдуулукту алып эле тынчыйып, жашырып, көздөрүбүздү түшүрүп калабыз. Сексуалдылык деген бул жыныстык катнаш менен байланыштуу эмес биринчиден. Ал эми кыйын кыз Instagram баракчасын жүргүзгөн форумдун уюштуруучуларынын бири Токтогүбү аталган иш-чара кыздарга дем берип, аларды алдыга сүйрөйт деп ишенет. Токтогүбү бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатсыздар. Аталган форум кыздарга багытталыптыр. Негизи эле сиздердин бүгүнкү иш-чаранын максаты эмне? Бүгүнкү иш-чаранын максаты ушу кыздарга өзүнчө бир аянтча куруп берүү, алардын өзүнүн оюн эркин айтууга, кыздар менен бири-бирине болгон карым-катнашты күчөтүүгө, андан тышкары ушул кыздарга коом тарабынан айтылган стереотиптерге каршы турууга үндөйбүз. Негизи эле максат себеп дегенде ушул биздин коомубузда көөлөлөр жүрөбүз. Азыркы учурда, акыркы учурда зордук зомбулуктар күчөп кетти. Анан кээ бир кыздар жашынып, ойлорун айтуудан уялып, кысынуу сезимдери бар да. Анан ошол сезимдерин мындай кичине арылтып, андан тышкары ушу кыздар менен бири-бири менен сүйлөшүү аркылуу кандайдыр бир максаттарын, кыялдарын ашырууга, мындай ичине үмүт берүү, анан дилгирленүүгө максат кылып уюштуруп жаткан чагыбыз азыркы учурда. Абдан жакшы. Кыргыз кыздары негизи эле кыйын келет эмеспи? Анан ушул сыяктуу иш-чаралар кыздардын дагы да ийгиликке жетишине өбөлгө түзөт деп ойлойсуз, Ооба, сөзсүз түрдө ойлойбуз. Демек дегенде биз башынан бери ушуга максат кылып талпынып келебиз. Мисалы биз жагындагы чет мамлекетте окуп жүргөн кыздар бар. Балким ушу айылда дагы уйду да жакшы сааса, камырды да жакшы жуурган кыздар бар. Анан аларды башкаларга салыштырбай, ушу ар бир адам өзүнчө бир индивид катары көрүшүн, ар бир кыздын өзүнчө бир таланты бар экенин көрсөтүү дагы ушул максат болуп саналат. Ошол себептен ушундай иш-чараларды байма-бай уюштуруп турсак, ошо кыздар дагы биз дагы колдогон нерсе бар экен деген дагы аң сезим жаралышын көздөйбүз. Кыздардын маанайын көтөрүү үчүн иш-чара жагымдуу музыкалык чыгарма менен уланды. Кызды сүйгөн ырчы жигит ушунча уялчак белең дил албай айтканымды азабын далай тарттым акбасты чачтарымды. Ошондой эле спикерлерди дагы сөзгө тартканга үлгүрдүк. Алардын бири Гулина айым кыздар өз укугун билип, өз оюн эркин айтууга үйрөнүшү керек деген ойдо. Азыркы учурда кыздарда эң чоң бул стереотиптердин бири, бул өзүнүн оюн, жеке оюн мындай ачык айтпагандыгы. Ошондой эле үй бүлөдө мисалы ата-энеси менен болобу, жакын тааныштары менен болобу, кээ бир маселелерде өтө орчундуу, олуттуу маселелерди ачык сүйлөшө албайбыз. Ошол нерсе акыркы учурдагы байма-бай катталган социалдык көйгөйлөрдү алып келди. Биз азыркы учурда коомдо мындай нерсе түшүндүрүү иштери болуп турса, биз жанагы көйгөйлөрдү алдын ала алабыз. Анткени укук дегенде эле биз мындай маани бере турчу эле кээ бир нерселерди билет экенбиз да, бирок ар бир кыз өзүнүн укугу боюнча мындай толук кандуу, жетишерлик деңгээлде маалыматтуу болуш керек деп ойлойм. Акыркы учурда ыдык көрсөтүү, зордук зомбулукка кабылган кыздар көп болуп жатпайбы? Бирок алар өзүнүн оюн ээн эркин айта алышпайт да. Ачык, мисалы мен ушундай зордук зомбулукка кабылдым же мага ыдык көрсөтүү болду депчи. Ушул зордук зомбулуктун көбөйгөнүнө эмне таасирин тийгизип атат, эмне себеп болуп атат ушул нерсеге? Жакшы. Мен социалдык адис катары, психолог катары бул нерсе жөнүндө кенен изилдедим. Анан негизи бул кыздар психологияны жакшы билишибиз керек деп ойлойм да. Мындай коомдо мындай көйгөйлөрдүн болуп жаткан себеби бул коом дагы таасир берүүдө. Анткени
мисалы турмуш курууда кыздар биринчи даяр болуш керек, ал нерсеге даярдык көрүш керек. Тез окуу боюнча тренер, мүнөтүнө 25 000 сөз окуган Элла дагы спикерлердин катарында. Ал учурда социалдык маселелердин көп болуп жатканы, зордук зомбулук жана ыдык көрсөтүү үй бүлөдөгү тарбия жетиштүү деңгээлде берилбей жаткандыгынан улам келип жатат дейт. Бүгүн кыйын кыз демилгеси кыздар форумун өткөрүп жатат. Аябай сүйүнүп атам, анткени мени да спикер катары чакырышкан. Азыр деги эле аял затынын коомдогу орду боюнча сөз кылып атабыз. Мен болсо бул жактан ошо тез окуу боюнча, өзүмдүн багытым боюнча жана китептер боюнча ошо аял затына кандай китептер тиешелүү, аял заты өзүн кандай өнүктүрүш керек ошол боюнча сүйлөп берем. Бул форумдун мага аябай жагып аткан жери биринчиден бекер. 60тан ашык аял заты келди. Форум бекер болуп атат. Азыр бул жакта дагы менден сырткары да 7 спикер сүйлөйт. Алар дагы ар тармактан мисал келтире кетсем ошо сулуулук боюнча, аял заты өзүнүн алып жүрүүсү боюнча, стиль тандоо боюнча, визуал дизайн боюнча да сүйлөшөт. Анан аябай сүйүнүп атам, ушундай форумдар негизи байма-бай өткөрүлүп турушу керек экен. Бизге ошо жалпы эле мындай жаштар демилгечи болуп жаштар өткөрүп атабыз. Ошо жаштар эле салым кошпостон мамлекеттер дагы адамдар дагы бизге жардам бериш керек экен. Азыр дагы могу помещенияны тапканда да бир аз кичине тарыраак болуп атат, дагы чоң аудиторияда уюштурсакпы деген дагы пландар болуп атат. Анан азыркы учурда да өзүңүздөр көргөндөй зордук зомбулуктар аябай эле көп болуп атат. Интернетти карасаң эле кыздарды урдап кетти, зордуктап кетти. Деги эле кыздарды эмес, азыр жаш балдарга карата дагы кысымдар аябай көп болуп атат да. Бул эмнеден кабар берет? Ошо биздин азыр коомдогу мындай бир аз мүчүлүштүктөрдөн, анан тарбиянын туура эмес берилүүсүнүн натыйжасында баардык ушул нерселер болуп атат. Ошондуктан мен ар бир ата энеге айтат элем, эң биринчи кыздарды туура чөйрөгө кошуңуздар. Биз дагы мына жаңы ушу Бишкек шаарына келген студент кыздарды дагы жакшы чөйрөдө алып, алар менен мындай иш-чараларды уюштурганга чындап аракет кылабыз. Ошол себептен ата энелер дагы балам кетти, шаарга окугана кетти деп эле койбостон, ошо өзүнүн чөйрөсүн туура тандатып берип, баардык нерсе негизи ошо үй бүлөдөн башталат. Ошондо үй бүлөдөн туура тарбия бериш керек. Аял заты өзүн эркин алып жүрүш керек. Баардык жактан эч кандай мындай стереотиптер болбош керек. Үйдө отур же болбосо буну кылышың керек депчи мындай айтам да, кыздар ал нерсени кылууга милдеттүү эмес. Спикерлер, укук коргоочулар, сулуулук жаратуучулар, жеке ишкерлер жана СМ мадиси жана башкалар болушту. Ал эми иш-чарага студент кыздар катышты. Алардын бири аталган форум кыздар үчүн пайдалуу болоорун баса белгилеп өттү. Азыркы учурда бул кыздардын өсүп өнүгүүсүнө канчалык бир деңгээлде абдан жакшы форумдар уюштурулуп жатат. Ушул мисалы Инстаграмдагы социалдык тармактагы кыйын кыз аккаунту дагы абдан мыкты долбоорлорду алып барып жатат. Бул долбоордон мен күткөнүм ошо өзүмө дагы да дем күч алып, кыйын эжелерден, баягы кыздардын күзгүсү, биз коомдун күзгүсү болуп эсептелингендиктен жакшы нерселерди үйрөнгүм келет, дагы көбүрөөк маалыматтарды алгым келет. Кыздар форуму коомдогу кыздардын ар тараптан өнүгүүсүнө көмөктөшүп, туура жол көрсөткөн иш-чара болот деген аруу ниет менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.